Нарын областық прокуратурасының қызматкерлері Нарын шаһарлық прокуратурасының жаңы имаратын ачуу аземіне тізілді. Жаңы имараттын ачылыш аземинде башкы прокурор республика аймагындагы прокуратура кызматкерлеринин эмгек шарттары жакшырып жатканын айтып, жамаатты жаңы имараттуу болушу менен куттуктады. Мындай жаңы ачылыштар аймактагы прокуратура органдарынын ишин сапаттуу деңгээлде жүргүзүүгө, жарандарды укуктук жактан ыкчам жана натыйжалуу тейлөөгө өбөлгө түзөрүн билдирди. Быйылкы жылы бүт прокуратура кызматкерлерин тиешелүү орг техника менен камсыз кылдык. Андан сырткары ар бир райондук прокуратурага жаңы кызматтык машиналар тапшырылды. Андан сырткары обул прокурорлорго кызматтык машиналар берилип бүттү. Андан сырткары мына ипотекалык компания тарабынан кызматкерлерге тиешелүү шарттар түзүлүш үчүн турак жай менен камсыз кылуу маселелери жүрүп жатат. Мунун баары мына Кыргызстандын соңку тарыхында, прокуратуранын соңку тарыхында болбогон иштер. Ошон үчүн биздин эң негизги милдет ошонун баарын жоопкерчилик менен кабыл алып, өзүбүздүн милдетибизди так, туура жана убагында так аткарышыбыз керек. Ар бириңиздер бөлүнгөн багытта, бөлүнгөн участокто жумуштарыңарды так аткарууну талап кыламын. Нарын шаарынын прокуратурасынын жаңы административдик имараты заманбап талаптарга ылайык курулуп, кызматкерлер үчүн иштөөгө ыңгайлуу шарттар жана жарандарды кабыл алууга ылайыкталган кеңири мүмкүнчүлүктөр менен камсыздалган. Мындай жагымдуулук прокуратура органдарынын ишмердигин өркүндөтүүгө, мыйзамдуулукту чыңдоого жана жарандардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо жаатындагы иштердин натыйжалуулугун камсыздоого өбөлгө. Келген кызматкерлерге бардыгына иштегенге имараттары толук бүтүп атат. Бизде Нарын шаарында толугу бүттү. Жашаган жери, үйлөрү менен камсыз болгон. Жаштарга жакшы шарттар түзүлүп атат иштегенге. Ар кандай регион, ар кайсы региондон келип бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Келип иштегенге мындай жакшы шарт түзүп берип атат. Бизге жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат иштегенге. Заманбап жаңы 2 кабаттуу имарат 11 бөлмөдөн туруп, өлкө казынасынан 16 миллион 300 миң сомго каржыланган. Ал эми Нарын шаарынын прокуратура кызматкерлери буга чейин Нарын областынын прокуратурасынын имаратынын бир бөлүгүн ээлеп, бүгүнкү күнгө чейин өзүнчө имаратка ээ болгон эмес. Биздин кызматкерлерге кызматтык турак жайларды салып берип атышат. Биздин кызматкерлерге мынтип заманбап зданияны, имаратты салып берип атышат. Анан ушуну Кудай куткулсун дешибиз керек дагы. Биздин кызматкерлерибиз дагы аябай өздөрүнүн милдеттерин жакшы аткарып, эл үчүн кызмат кылат деп ойдомун да. Анан биздин убакытта ал өзүбүздүн убагыбыз экен, биздин тушубуз ошондой болгон, бирок баары бир оңолуу жолундабыз. Мындан сырткары башкы прокурор өлкөбүздөгү прокуратура органдары үчүн бир катар жаңы административдик имараттар жана кызматтык үйлөрдүн курулушу жүрүп жатканын белгиледи. Мындай мүмкүнчүлүк өлкө жетекчилигинин укук коргоо тутумун чыңдоого жана прокуратура кызматкерлерине ыңгайлуу шарттарды түзүүгө көрүп жаткан зор камкордугунун айкын далили болуп саналаарын белгиледи. Жазгул Усубалиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.